Казакстанда молдонун мечиттен жаш кызга тийишкен видеосу тарады. Казакстанда мечиттердин ичинен кызга ыдык көрсөтүп тийишкен молдонун видеосу тарады. Видеодо кызды эшикке чыгарбай, ага этикага туура келбеген сөздөрдү айтып жатканын көрүүгө болот. Я не кыйын. Ападай вариант это, я пока ассаламу алейкум демеймін, басқа айтып қаламын. Здесь все просто. Самый лучший вариант. Нет. 2 жылдан кейін, маған 2 жыл емес, 2 жылдан кейін Иса бүкіл әлемді. Сізге не керек? Вообще, в общем, в режиме общем бітті. Жоқ, сізге не керек? Не керек? Просто әңгіме бітті. Әңгіме айту үшін? Я вам проститутка. Жүзік шемін ба? Маған әңгіме айтып саған келіп тұрмын ба мен? Мас кыздар Бишкектеги Киев көчөсүндөгү барлардын биринде кызматкерлер менен уруша кетишкен. Бишкектин Киев көчөсүндөгү барлардын биринде кыздар мас абалында мушташып, кызматкерлер менен чатакташкан. Окуя 31-июл күнү таңкы саат 5 чамасында болгон. Окуя болгон жерге милиция барып, кыздардын бири АС укук коргоо органдарынын кызматкерине кол салганын билдирди. Милиция бөлүмүнө 2003-жылы туулган АС 1997-жылы туулган КН 1999-жылы туулган СК жеткирилген. Аларга кылмыш иши козголду. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over Таксист аялды сөгүп, унаасынан түшүрүп койгон Бишкек шаарынын Ленин рейбине ОГ аттуу жаран арыз менен кайрылып, анда такси айдоочусу анын дарегине карата сөгүнүү сөздөрүн айткандыгына байланыштуу чара көрүүнү суранган. Бул факты Ленин райондук ички иштер башкармалыгына каттоого алынып, милиция бөлүмүнө 1986-жылы туулган. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. АГ аттуу жаран жеткирилип, ага Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексинин 126-беренеси майда бейбаштык боюнча административдик протокол түзүлдү. Азыр бул таксиге отурсам, непонятная ситуация болду. Вообще жаман. Отырғызып тұрып қолап шықты да таксиден. Жалап деп сөгіп, вообще ненормальный екен. Не? Мен түсінген жоқ, мен неге? Мен саған айтып отырмын, кебетің жыққан жоқ деймін саған. Бар кетіп қалды одан. Есті ақырын жатып. Сен вообще нормальный мен сені сөктім бе? Сен вообще түсінген жоқ мен. Маймыл екенсің сен. Жем бар ғой сенде ненормальный. Маймылдан айырмаң жоқ екен сен. Сотқа берем мен сені. Бері бер, қалағанына беріп өтірсің. Бар кетіп. Мен қарасаң? Жоқ, мен қарасаң просто, маға просто жауап қойсаңыз, мен сізге таксиге отырғанда бір лишний сөз айттым ба? Жоқ, мен жауап берсеңіз, сол сұрағым. Ештеңе деген жоқ. Жөнден машинаны тоқтаттыңыз, біраз айдадыңыз 500 метр. Анан машинаны тоқтаттыңыз, мен түшінбей қалдым да, неге тоқтаттыңыз байке десем эле, түш эшикти чыгып кет, эшикти акырын жаап дедиңиз. Уже мен үчүн аябай оскорбление болду да. Мен түшүнбөй кайра сурадым. Неге байке, неге антип атасыз дедим, Десем, не дедиңиз сиз? Просто кебетең жакпай калып дедиңиз.
Анан макул деп эшикке чыгып жаап атсам эшикти, да мен эшикти катуу жаптым. Мен öyle ачууландым. Эшик жапканда жалап шымара дедим. Дальше уже видеода баары бар. Мен машинанын ичинен сизге эч кандай, мен даже байкенин бетин караган жокмун, шерби. Сиздин даже бетиңизди караган. Мен Чыңгыз эмесмин, Чыңгызханмын. Такси айдоочусу жүргүнчүгө таарынып жеткирүүдөн баш тарткан. Кыргызстанда такси кызматындагы кадимки диалог тез эле урушка айланып кетти. Окуя боюнча видео социалдык тармактарга жарыяланды. Маалыматка ылайык, аял киши такси айдоочусуна Чыңгыз деп кайрылган. Бирок айдоочу муну туура көрбөй, катуу реакция жасап мындай деген: "Мен Чыңгыз эмесмин, Чыңгызханмын" деп жүргүнчүнү ташуудан баш тарткан. Бул окуя социалдык тармактарда кызуу талкуу жаратты. Колдонуучулардын көбү айдоочунун мамилесин өтө сезимтал жана орунсуз деп баалашты. Чыңгыз деп мен вопрос бердим. Сен Чыңгызхан деп койсоң, все мен перевод кылып коем. Мен атайын сага сайылайын деп айткан жокмун. Жок, мен сайылайын деп айтпадым вообще. Я вежливо спросила. Чыңгыз дегенде Чыңгызхан деп коюш керек. Жок, сен өлүп баратасың бу хан деп койсоң. Жок, эже Чыңгызхан деп койсоң өлүп баратасың да. Жок, мен аны шашып эле сүйлөп койдум. Эмнеде балдар менен ызылдап суйта мен чыгып элечи. Шашып эле сүйлөп койдум. Жок, чоң жигит, сен жумушуңду жакшы аткар. Жок, сураганда мен Чыңгыз дегенде, нет Чыңгызхан десең, все перевод кылып коем. Нет дейсиң го? Нет дейсиң да. Чыңгызхан деп мен биякта кайра каратты. Сүтү Чыңгыз. Кайра караттык. Номерин кайра текшертпей эле башында эле жок Чыңгызхан деп койсоң болобу? Ханы бар эже деп койсоң болот да. Нет деп катыбай. Сен катыгың келип атпайбы магачы? Жок, туура окуңуз да. Давай жеткиз мени. Жеткизме? Мен түшпөйм, жете элекмин мен. Ооба, жүрөм. Сен эмне мынча базет этпек менсиңер? Что за отношения пассажирлерге? Мен Чыңгыз деп сурап койгон винамбы? Чыңгыз Данилде полный ат жазып турат го. Жок, ошону сен Чыңгызхан деп койсоң болбойбу? Жок, хан эле болуп атат го. Мени койсоң болобу? Ханы бар эже деп койсоң болот да. Нет деп катыбай. Сен катыгың келип атпайбы магачы? Жок, туура окуңуз да. Давай жеткиз мени. Жеткизме? Мен түшпөйм, жете элекмин мен. Ооба, жүрөм. Сен эмне мынча базет этпек менсиңер? Что за отношения пассажирлерге? Мен Чыңгыз деп сурап койгон винамбы? Чыңгыз Данилде полный ат жазып турат го. Жок, ошону сен Чыңгызхан деп койсоң болбойбу? Жок, хан эле болуп атат. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Менин атым Чынара. Биздин кызыбыз Асанова Фатима 5 жашта. Ушу 1 жылдан бери Оля деген оору менен ооруп келет. Ушу Фатиманы дарылатканга мүмкүнчүлүгүбүз жетпей аткандыктарын сиздерге кайрылып жатам. Урматтуу кыргыз элим, кайдыгер карабастан 50 сом, 100 сом жардамыңыздарды аябай жардамдашып койсоңуздар, бизден болбосо да Аллах Тааладан 3 эселеп, 5 эселеп кайтсын. Бала ооруса энин жүрөгү ооруйт экен. Кызыбыздын ар бир күн ооруганы, ар бир түн ооруганы биз үчүн өтө кыйын болуп атат. Сиздерден суранарым ушу бизге жардам кылып коюңуздар. Кызыма кетчү операцияга $8,000 акча керек болуп жатат. Сиздерден суранарым кызыма жардам берип коюңуздар. Бизге жардам колун сунам дегендерге М-банк 0401 Шарипа деп чыгат. Өзүмдүн апамдын картасы. Ал эми Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 7240 Элдиар деп чыгат. Өзүмдүн иним азыр Россия өлкөсүндө такси болуп иштеп келет. Кошкон салымдарга бизден болбосо да Аллах Тааладан кайтсын.